12 bölüm. Ошол кезде Ирод падыша жыйын мүчөлөрүнүн бир нечесине жамандык кылып, аларды куугунтуктай баштады. Ал Жакандын бир тууган агасы Жакыпты кылычтап өлтүрдү. Бул кылганы иудейлерге жакканын көрүп, Петрди да карматты. Бул калама майрамы болуп жаткан кез эле. Ал аны карматып, зынданга олтургузду да 4 жоокерден турган 4 топко кайтартып койду. Ал Петрди куткарылуу майрамы бүткөндө эл алдына алып чыгып соттойм деп ойлоду. Ошентип Петр зынданда кайтарууда болуп, ал эми бул убакта ишенгендер ал үчүн Кудайга жалынып жатты. Ирод элге алып чыккысы келген күндүн алдындагы түнү Петр эки жоокердин ортосунда эки жагынан чынжыр менен байлануу уктап жаткан эле. Зындандын оозун караолчулар кайтарып турушкан. Бир убакта капыстан эле эгебиздин периштеси пайда болуп, зындандын ичи жарык болуп кетти. Периште Петрди капталга түртүп ойготуп, «Тур, тезирээк!» дегенде, анын колундагы чынжырлар шыпырылып түшүп калды. Ошондо периште мындай деди: «Белиңди байлан да, бутуңду кий». Петр айтканын кылды. Андан соң дагы мындай деди: «Чапаныңды кийип, артыман түш». Периштенин жасап жатканы өңүмдөбү же аян көрүп жатамбы деп ойлогон Петр аны ээрчип сыртка жөнөдү. Түрмөнүн биринчи, анан экинчи бөлүгүндөгү караолчунун жанынан өтүп, шаарга алып чыга турган темир дарбазага келишти. Дарбаза аларга өзүнөн өзү ачылып кетти. Алар зындандан сыртка чыгып, бир көчөгө келишкенде, күтүлбөгөн жерден периште көздөн кайын болду. Ошондо Петр өзүнө келип, «Эгем өзүнүн периштесин жиберип, Ироддун колунан жана иудейлердин мага каалаган жамандыгынан мени куткарды» деди. Ал эсин жыйып, Жакандын энеси Мариямдын үйүнө келди. Жакандын дагы бир аты Марк эле. Аныкында көп боордоштор чогулуп, сыйынып олтурушкан эле. Петр үйдүн дарбазасын тыкылдатканда, үйдөн Рода аттуу малай кыз чыгып, дарбазага кулагын тосту. Петрди үнүнөн тааныган соң, кубанганынан дарбазаны ачканды унутуп, үйгө жүгүрүп кирди да: «Петр дарбазанын алдында турат!» деп сүйүнчүлөдү. Үйдөгүлөр ага: «Акыл эсиң жайындабы?» дешти. Бирок кыз айтканынан кайтпады. Ошондо тигилер: «Бул Петрдин периштеси!» дешти. Бул арада Петр дарбазаны тыкылдатып тура берди. Дарбазаны ачышканда Петрди көрүп, айраң таң калышты. Петр болсо, акырын деп колу менен белги берип, эгебиздин кантип аны зындандан алып чыкканын айтып берди. Анан бул тууралуу Жакыпка жана башка боордошторго кабарлап койгула деп өтүндү. Ушундан соң үйдөн чыгып, башка жакка жөнөдү. Таң атканда зындан кайтарган жоокерлердин арасында Петрдин жоголгонуна байланыштуу чоң тополоң болду. Ирод болсо Петрди издеп таба албаган соң, караолчуларды жоопко тартып өлтүрүүнү буйрду. Ушундан соң ал Иудеядан чыгып Кесарияга барды да, ал жакта туруп калды. Тир менен Сидон шаарларынын элине Ироддун кыжыры келип жүргөн эле. Тигилер болсо өз ара сүйлөшүп ага келишти да, падышанын кызматкери Биласты өзлөрү тарапка тартышып, Иродду тынчтыкка келүүгө чакырышты. Анткени алар жашаган аймак падышага караштуу аймактан азык-түлүк алып турчу. Болжошкон күнү Ирод падышалык кийимин кийип, тактысына олтурду да, алар менен сүйлөшө баштады. Угуп турган эл
Bunun adamdık emes, Kudaydıkı. деп кыйкырып жатты. Бирок Кудайга тиешелүү даңкты Кудайга бербеген үчүн аны күтүлбөгөн жерден эгебиздин периштеси жазалады. Иродду ичиндеги курттары жеп ал өлдү. Кудайдын кабары туш-тушка тарап жатты. Ал эми Барнап менен Шаул тапшырылган милдеттерин аткарган соң Марк аталган жаканды алышып, Иерусалимден Сириядагы Антахияга келишти.